Бул аптада кыз жигиттин айтышы бийчигүү сыяктуу жаңы чыгармалар сиздер үчүн жаңылык болоруна ишенебиз. Эл назарына коюлуп, кыргыз эл бий сынагында атсалышып жаткан жаңы клиптер менен бий күндөлүгүндө тааныштырууну улантабыз. Саламатсыздарбы? Кыргыз эл бий сынагы айрымдар үчүн өмүр бою көксөп келген тилектерин ишке ашырууга жардамчы болуп жатыптыр десем дагы жаңылык болушум керек. Анткени Мариям эже өмүр бою бийлегиси келип, кээ бир учурда анын себебинен ызаланып, булуп уйлап алган дагы мезгилдери болгон экен. Биз эженин мына ошол каалоо тилегин ишке ашырып, кыргыз эл бий сынагына конкурсант катары кабыл алганбыз. Эже азыр жанымда мен менен маектешип, өзүнүн бийге болгон кызыгуусун сиздерге кичине айтып берем деген тилекте. Мариям эже, бийге катышам дедиңиз, анан үйдө небере багам деп калдыңыз. Азыр небереңизди кимге таштап келдиңиз? Азыр кызыма таштап келдим. Ал жардам берип карап атат. Турмушка чыктым. Андан кийин турмуш тиричилиги дегенде аял түйшүгү ошентип балаксып жүрө бердим, өмүр өтүп кетти. Азыр өкүнөм. Кез отураңыз. Ушундай бир эңсең. Бизге келгенде айттыңыз эле да, мен форманы мисалы 800 сомго арендага алдым депчи. Паспортумду коюп койдум залогко. Эмне жумуш кылдыңыз? Барып эле ар жака бир 3 күн посудомойкага иштей койдум. 3 күн иштеп туруп, ошол акчаны топтоп туруп бар десем, прокаттагы аябай ыраазы болду. Эже сизден тыйын деле үмүт этпей калдык элек. Ушул жерге 10 сом менен келдиңиз эле, ачка оозуңуз кургап депчи. Бий дегенде менин жаным. Жатып алып ыйлайм кээде, бук болом. Мен тетиги бир кыргыздын сонун кооз жерлерине ушундай бир кыргыздын бийин бийлеп тартылсам, бул дүйнөдө арманым жок эле. Карачы, мен арманым ушул бий экен көрсө. Бий күндөрү, Валентина күндөрү кафелерге барып алып, кагуу жейин, бийлейин деп кирип алчы. Алар болсо, эже болбойт, тамак алып ичиңиз десе, мен бийлегене келдим эле деп барып алып ыйлайм. Жарым ый менен өттү ушу. Мариям эже өз айткандай, жашы улуулап калса да, жаштардай чимириле бийлептир. Көптөн бери көксөгөнү кыргыз костюмдары менен бийлөө экен. Анда эмесе ошол тилегин Карамолдо Орозовдун Ибарат Гүз аркылуу сиздер менен бөлүшөт. Элге бир өзүмдүн бир бийимди тартып алсам деген тилек менен ушуга катыштым. Бул жерде бир эле элдин астынан бир чыгып калсам, мен бул өмүрдө арманым жок. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин колдоосунда Улут жүзү фонду кыргыз бий сынагын жарыялайт. Сынакка жеке аткаруучулар жана чыгармачыл топтор катыша алат. Байге фонду 1 миллион сом. Сынак Кыргыз кантип бийлеген аттуу фестивали менен жыйынтыкталып, өлкөдө улуттук бий күнү белгиленет. Кыргыз элдик бийин жаратууга катышыңыздар. Кененирээк маалыматты Улут-жүзү чекиткейчи сайтынан жана 0550 301 305 телефону аркылуу ала аласыздар. Бийчигүү кыз кыялдын сынак үчүн жараткан жаңы эмгеги. Комуздун күүсүндө өзгөчө костюмдар менен жаштардын жаңы изденүүсүн байкоого болот. Кыргыздын турмушу кыялы чагылдырылган бийди биз менен бирге көрүңүз.
ошондой балдарын уюлдук телефондун видеосуна тартып бизге салып жибергендер көп болууда. Бирок урматтуу ата энелер, эсиңиздерге сала кетели, андай сапатсыз видеолор эфирден кетпес деген. Бирок ошентсе дагы биз Балыкчы шаарынын тургуну 3 жаштагы Айдананын видеосун берүүгө мажбурбуз. Анткени сынакка келген жаш балдар бийлеген видеолордун ичинен сапаттуураак. Айдананын бийин карап көрүңүз. Балаңыз эгер мыкты болсо, анда сөзсүз түрдө элдик добуш берүүгө койгондо жактырып койсоңуз болот. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин колдоосунда Улут жүзү фонду кыргыз бий сынагын жарыялайт. Сынакка жеке аткаруучулар жана чыгармачыл топтор катышалат. Байге фонду 1 миллион сом. Сынак Кыргыз кантип бийлеген аттуу фестивали менен жыйынтыкталып, өлкөдө улуттук бий күнү белгиленет. Кыргыз элдик бийин жаратууга катышыңыздар. Кененирээк маалыматты улут-жүзү чекиткей сайтынан жана 0550 301 305 телефону аркылуу ала аласыздар. Кара жоргону катыра бийлеген Насель жана Элмурат Кыргыз эл бий сынагында Кубаныч Эсенбаевдин ырын коштоп бийлешкен. Өзгөчө стилди тандаган Элмураттын образы баарына жакса керек. Ал эми катышуучу Кубаныч Эсенбаев бий жарыш, кара жорго сыяктуу бийлерди жаратуу менен кыргыздын этно бийлерин жайылтууну көздөйт. Ачылбаган сандыктан чыгарыш керек болот да. Кара жорго деген бул биринчи эле кадам болду. Кара жоргонун эми мындан ары да бийлер өнүгөт биздин. Бул азыркы бий сынагы дагы ошо Кыргыздын бий өнөрүнүн өнүгүшүнө эң жакшы өбөлгө түшүп атат деп билебиз да. Ошондуктан баягы эмеде айтат го, орусча айтат, талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами дегендейчи. Ансанда бул ошонун арасынан таланттарды тандоо керек да. Ошол талант ошо көпчүлүктүн арасынан ошо жанагындай алтындарды, өзүнчө алмаздарды табуу да. Ошо бийдин ким бийди өнүктүрсө, ошого жардам берүү деп билем да. Açılıp, gülük salıp sezimge, can dünöngü ergitip, iyim biyim biledik, münözünün toluktun, orgup çıkıp dövülsün, iyim biyge job kılıp, sınma diyim bileymin. Salıp, min bir türlü sır katıp, muğun biyim biledik, göksөгөнün gözdөгön, algır kuştay atılıp, çın dilimden dökülüp,
жокердим бийлеймин. Айың менен күнүмдүн бир өзүнөн бүткөндөй, асман менен жеримдин кирүүсүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн ширүүсүнөн бүткөндөй, бүткүл кыргыз элимдин мүнөзүнөн бүткөндөй. Көңүлдөрдү гүлдөтүп, кана бирге бийлели, толкуп турса сезимдер, бийге түшүп дейдени, бийден алып каниет, жашоосонун эртеңин, бийден алып каниет, жашоосонун эртеңин. Бир жумадан соң, тактап айтканда 20-сентябрда кыргыз эл бий сынагына тандап алуу туру жыйынтыкталат. Ага чейин сиз дагы бийиңизди жөнөтүп, бизге салып жиберсеңиз болот. Кийинки берүүдө жолугушканча саламатта туруңуздар.